Садыр Жапаров мырзанын жубайы Айгүл айым менен бүгүн маектешип болот. Саламатсызбы? Саламатсыздар. Анан Садыр байкени биринчи көрдүңүз анан? Садыр камалдыгандагы кездеги сүйлөгөн сөздөрүмдү, түшкөндөрүмдү такыр көрө алгам. Канча адам ошого суу ичкен сайын дастанга согуп дейт экен да. Эмнечен деген жана милициялар келет, бензинден куюп кой деп. Ата балаңызды токто деңиз, бул чоң мафия, өлтүрүп да коюшу мүмкүн. Садырдын жанагы автозек деп коет го. Ошону салып кетишкен, биз аркасынан семьясы ичип алып, ошо кача барганбыз. Прямо эле апарып өлтүрүп салган эле сезиле берди мага. Кайненем айтып калат, көкпет болчу деп, башкага караганда көкпет. Оğlunuz камалып калганда сиз Атамбаевдин жубайына чейин бардыңыз. Могул шайлоо эмесин нарушение болот да азыр. Ушул вакытка чейин жарак журналга жазып коюпту, ошолордун баары цифризация небелерибиздин баары кайда калды билбейм. Киргизип атпай эле койду. Ошончо деңгээлге жеткизди. Эл өзү колдоп алса болмок. Саламатсыздарбы, урматтуу менин YouTube каналымдын көрүүчүлөрү. Бүгүн өзгөчө маек болот деп ишендире алам, анткени сиздердин көптөн көп сураныштарыңыз боюнча атайын маек алууну чечтик. Бул Садыр Жапаров мырзанын жубайы Айгүл айым менен бүгүн маектешип болот. Саламатсызбы? Саламатсыздар. Бүгүн сиз баягы элдер YouTube каналдан көбү аябай суранышты эле ошо Садыр байкенин бейнесин ачып берсең, Садыр байкени дагы жакшыраак тааныгыбыз келет, Садыр байкеден интервью алып берсең деп. Бирок тилекке каршы азыр абалга жараша Садыр мырзадан интервью алуу мүмкүн эмес болуп турат. Бирок Айгүл жеңе аркылуу буюрса Садыр байкенин жан дүйнөсүн кененирээк билебиз деген ойдомун. Ошол. Анан азыр колумда мына мондай ата тилеги деп жазылып турат. Нуркожо атабыздын ыры уулуна арнаган, Сонун экен. Тарбия бердим балдарга, элиңе кызмат кылгын деп. Дүнүйө кор кылбай өстүрдүм, адилет жолду билгин деп. Баламды элге чыгардым, кемчили болсо толсун деп. Кудайдан көп-көп тилеймин, элиме тынчтык болсун деп. Тайгунан чыкты жарышка, таалайлуу элим таптап ал. Календарь азыр болсо да таштабай үйгө чаптап ал. Сонун жазыптыр, Атабыз ыр жазчу, өтө акылдуу, акылман киши эле да. Бул кезде 2005-жылы Садыр Түп округунан шайлоого аттанып аткан. Садыр менен чогуу ошол кезде чоң өлөктөр деп коет го, ошолор чогуу кетип бараткан, действующий аким, действующий депутаттар барган. Мая ошол эле Акаевдин балдызы бараткан, бирок элдин тандоосу Садыр Жапаров болду. Ошол 2005-жылы депутаттыкка өтүп келди. Элдин колдоосу менен, элдер тикеси менен тик туруп, Садыр парламентке баш керек деп колдоосу менен келген. 2005-жылы экенде. Атанын көзү тим эле сонун экен, жумшак, жакшы киши экени билинип турат. Өтө боорукер, таанышман, иштемчил, жөнөкөй адамдар. Мурун эмне болуп иштептир атабыз? Айылда жана ёлкаларды посадка кылат го, ошолор мал менен көбүрөөк жүрүшкөн. Бирок ошо 3-класс билими болгону менен высший математиканы чыгарчу эле да кайнатам. Азыр эми кайсыңдым ошо кайнатамдын генетикасы болуш керек. Математиканын кандидаты болуп, каракол боюнча Тыныстан. Тубаса өзүнүн немеси таланты бар го математикага. Ошондой. Жакшы экен. Сиз Садыр байке копия экен, окшош абдан окшоштук жагы көп. Атага чынчыл, бетке айтат, бирдемкени батыраак бирөөгө айтып берип, же батыраак эметпесе ичине сыр жатпайт деп коет го, ошондой адамдар. Көзүнүн жумшактыгына чейин окшош экен. Көзүнүн жумшагына окшош. Жумшак адам. Садыр байке жумшакпы? В какой-то кээинки жерлерде жумшак болуп кетет. Бирок жесткость көбүрөөк бар. Кайнатама караганда Садырда жесткость бар. Болбосо депутатка аттануу кыйын болмок да. Ошол бирок Садырдын эң биринчи баягы сөзгө туруу билгени, сөзгө тургандыгы, чынчылдыгы ошонусу биринчи ордунда да.
Апабызчы? Апабыз 11 баланы төрөгөн. Мать героиня. Ошо мен келин болуп барган кезде дагы килтеген алтын медалы бар болчу да. Анда Советтер Союзу да ошол берген, бурчет эткен. Өтө боорукер, балдардын көп укчу дагы анан такыр какчы эмес. Баарына бирдей отношение. Ошо 11 балага кандай болсо ошондой. Болчу да, бир эми балам жаман деп айткан уккан эмесмин. Ушундай мээримин төгүп чоңойткон. Мээримдүү аял. Сүйүү, мээрим менен чоңойттур да Садыр байке. Бизге деле келиндерге деле ушу келин дегендей отношение кылган эмес да. Ошон үчүн мен азыр аракет кылам ушу. Мен дагы келиниме жакшы отношение кылышым керек депчи. Садыр байкенин бул ошо темир тор артында болгонуна аябай күйүп кыйналды окшойт атабыз. Бул баягы кумторду көтөрүп баштаганда кайнажем менен кайным ошо Райкүл кайнажем анан кайным кайнатама бар айткан экен да. Ата балаңызды токто деңиз, бул чоң мафия, өлтүрүп да коюшу мүмкүн, токтотуңуз деп ушунса атам, ал эмне экен, кумторуңар эмне экен ал десе, ал ушундай мафия Кыргызстанды жеп атат деп ушундай айтса, жөн койгула деп атам ушу эме болгон да. Садырды көбүрөөк колдоп койгон. Анан кийин ошонусун өкүнүп ыйлап айткан видеосуна бар да, мен кой дебей койбодуму депчи. Мынагы элдин баары көрүп атпайбы? Касатага жыйналып келип атат. Кайрылып турбайбы? Мыйзам менен болсун деп атат. Бирок баягы атам да баягы чынчылдык, акыйкатка ишенди да. Чыксын, ушул айтылсын, кумтөр чыксын, элге жетсин деп. Кумторду көтөрүп атканда сиз каршы чыктыңыз беле? Баарыбыз эле бир сир айтканбыз, бирок ушундай эл колдоп, анан ушундай проект мондай болуп атат деп Садыр айтып отурса, мен больше всего колдогум келген да. Жаштыгым болуш керек азыр болсо. Ай койчу дейт болчумун. Бирок ошончо деңгээлге жеткизди. Эл өзү колдоп алса болмок деп ойлоп коем да. Элге көбүрөөк ишенип, таянып, анан жасаган турбайбы? Биз тоолорубуз ушунча тешкилеп аткандан кийин, ушунча алтындар чыгып кетип аткандан кийин биз мындай мамлекет болушубуз керек. Биз өнүккөн, өскөн мамлекет болушубуз керек деп акаткенен так этип туруп алды бул. Ошондон Садыр. Садыр байкен бала чагы кандай өттүр? Кандай бала болчу экен? Кайненем айтып калат, көкпет болчу деп, башка караганда көкпет. Ара тентек болчу, жылма тентек деп айтып калат. Ушу тентектиги, ушу тентек баладан бирдеме чыгат деп коет го негизи. Тентек болчу дейт, анан көкпет болчу дейт. Ушу айтканда жетип анан. Бирок Садыр ушу апасы жөнүндө көп айтып келет. Эмгеги абдан көп. Ал кезде апалар бүт вручную жасачу деле. Колго чучу кир, 11 баланын тамак ашы, 11 баланын. Андан тышкары дагы кайненем сырткы жумуштарга көп чыкчу эле да. Баарын жөчүрөтүп, бечитип алып. Илгери сырткы жумуш көп эмес беле? Ошо картошкайда бар. Обычно Советтер Союзундагы жашап өткөн кадимкидей үй бүлөнүн бири болчу да. Өтө карапайым. Мындай биздин ошо келин болуп барганда тегерек стол бар. Бардагы бар го, баарында бар ошондой. Биздин мен төркүмдө да бар болчу. Жери төшөккө отуруп алган мындай тегерек, э? Анан ошо балдар отуруп алып, анан биринин аркасынан бири манас окушчу эле да. Манас окуп, анан кайнатам бирдемкелерди окуп берчи, ырларын окуп берчи, ушундай абдан эме семья болчу да. Сөзмөр киши окшойт да, ата? Жакшы, эмеге да жакшы китеби бар, китептери чыккан. Санжыраны жакшы билет. Кимден кийин ким кандай, ошо санжыраны түзүш деле баягы кыйын го. Карап, баарын прослеживать этип адашпаш керек да. Ушундай жакшы эмеси бар, китеби бар санжыра. Жакшы экен. Анан жаңы келин болуп барганыңызды айтып бериңизчи, кантип үйлөндүңөр, эмне болдуңар? Жаңа келин болуп барганда баягы келген кез эстен кетпейт деп коет го. 92-жылы ушу февраль айында болчу. Как раз баягы Советтер Союзу кулап, эчтеме жок кез да. Бирок ошо элдин баягы эле көнүп калган болуш керек. Шан шөкөт менен тозуп алып, жакшытакай тозуп алышкан. Жолугун салып, кайненем өзүнүн
Түркүнөн алып келип катып койгон жолуктары бар экен келиндерге депчи. 6 келинбиз биз. Сиз канчанчысы болдуңуз? Мен экинчиси. Экинчиси болдуңуз. Жакшы. А бул Садыр байке менен канча жыл сүйлөштүңөр? Биз ошо Махабатыңар, сүйүүңөр кызык болуп атат. 90-жылы тааныштык. Анда мен 11-ди бүтүп, 11-ди эмес, 10-ду бүтүп, анда окууга тапшырайын деп отургам. Садыр болсок, армияны бүтүп келип, окуусун кайра физкультурный институт бияктагы, Бишкектеги, анда Фрунзедеги болчу. Улантам деп армиядан келген экен, ошо армиясын отслужил. Келип анан эмеге айылга барат. Булар да экскурсияга чыгат экен. Биздин кыздар дагы экскурсияга чыгат деп калдык да. Бул Садырдын классташ балдары келип, ошо биздин тааныган кыздар бар экен. Чогуу экскурсияга чыгып келели деп чакырды. Ошоктон Садыр экөөбүз тааныштык, бири-бирибизди көрдүк. Ошоктон көрүштүк. Азыр эми менин 5 классташ кызым, Садырдын 5 классташ баласы да турмушта дагы. Жакшы экен. Анан Садыр байкени биринчи көрдүңүз анан? Көз бирибизди көрүп эле, жана любовь с первого взгляда деп коет го. Ошол болуп калды и все, ошондон бери биз ажыр бирибизден ажырап кеткен жокпуз да. Мен адамым дедиңиз да. Садырдын биринчи өтө тыкандыгын көрүндү. Лидерский качествосы бар экен, чегим чекпейт экен. Таптаза да, Бишкектен келгенде ап-аппак кайбир башкача болот го. Айылга келгенде өзгөрүп турду, айырмаланып турду. Сиздин кайсы сапатыңыз жакшы көрүптүр? Биле өзүнө сурап көрүш керек окшойт. Айтып берген жокпу мен сени көргөндө ушунуң жакты деп. Тил чагым болуш керек деп койбоймбу? Себеби бизде үйдө Садыр лидер болгондон кийин айткандай болот да. Мына болот болуш керек, мага да болуш керек. Үй бүлөдө Садыр байке кожоюн, сиз угуучу. Негизи үй бүлө бекем болуш үчүн ошондой болуш керек экен, да? Эркегиңе лидерлик болууга уруксат беришиң керек. Мен ушул убакка чейин деле бул Садыр камалга чыкты, бир жакка чыгып, же сүйлөп, даже камера дегенди билчү эмесмин. Садыр өзү интервью берип атса, жантылаш ошолордун баарын даярдап, азыр журналисттер келет десе даярдап берип коюп, бирок со стороны карап турчумун да, наблюдать этип турчумун. Анан Садыр камалып калганда айла жок чыктым. Эң биринчи жолу Дайыр Орунбеков алып келди, азаттыкты алып келип. Жиң азыр түшөсүз деп эле тартып койду. Билбейм эмне деп сүйлөгөн, бирок ошол Садыр камалдыгандагы кездеги сүйлөгөн сөздөрүмдү, түшкөндөрүмдү такыр көрө албайм да. Ушунча жүрөгүм ооруйт да, потому что балдарым да кошо камалып калды да. Ушундай оор период да биз үчүнчү. Садыр камалды, аны менен кошо келин кесебиз, бул балам Рустам камалып калды. Жанымда Дастан балам калды. Ошо менен чуркап жүрдүк. Бул жана экинчи уулуңуз Рустам камалдыбы? Камалды. Дастан болсо сиз менен болчу ал, Дастан мындай айтатпайбы, мындай спортко шык аябай жакшы болчу да, спортивный болчу да. Качып отуруп, кафелерге кирип кутулуп кеткен да. А так ушу Жапаровдун балдарын камагыла деп ошо келгенде баарлар көзөмөлдөп карап коюшкан экен да, билеткен точно. Рустам кармалып калды. Рустам менен кошо Ринат кайнымдын баласы. Аны да биз багып алганбыз да. Ал экөө 20 жашта жап-жаш балдар катуу токмок жеп анан камалышты. 6 ай отурду. Рустам Ринатты чыгарып кеттик. 5 күн отуруп калды. Рустам 6 ай отуруп, судимость алып, Польшада окучу. Аякка виза ала албай, Чыгыс ортодо калып калды да ушундай. Анда келечегине балта чабып калган турбайбы? Ну ничего, эми баары главное амандык болуш керек экен. Баш аман болсун. Мен азыр ушу баламдан кийин ойлоп калдым, аманчылык болсо, окуу деле болот экен, баары нерсе турат экен да. Дастан канча жашта эле? Дастан мынакей азыр августта 28-ге чыкты. Толуп, күчкө толуп турган жигит эле. 20 канчасы? 20 14. Жазында каза болду. Жок, августтун 14-үндө. Толган күнү 27-ге чыкты, анан 22-синде авария болду. 24-үндө көз жумду, 26-сында коюлду. Туган күндө коюлуп туруп? Жок, 14-үндө. 24-ү каза болуп калды. 24 каза. Азыр ошо Дастанын баягы соопчулукка деп суу чыгаралы деген биз айылда бир айылда суу жок эле канча жылдар. Мен ошо бала кезде эле ошол жакта фляга сүйрөп суу ташычыбыз. Ошол жакта азыр суу чыгарып берип атабыз. Ошо соопчулукка эң биринчи эмне дегенде суу деп айтылат экен да. Анан ушу буюрса жакында ачылат. Ачып келели дегенбиз да, ошо суусун ачып, ачылышын берип
канча адам ошого суу ичкен сайын дастанга согуп тиет экен да. Үйлөнгөнгө жетишкен жок э? Ушул күздө октябрдын 3-үндө деп сүйлөшүп койгонбуз. Октябрдын 3-үнө жетпей калбады бир балам. Кызы бар болчу да, сүйлөшүп макулдашып койгонбуз да. Садыр байке укканда эмне болду? Кантип угуздуңуз? Биз эми Садыр камакта болгондон кийин бала ооруп жатканда дагы ошо сүйлөшө албай абдан кыйналып турдук да. Адвокат, через адвокат укту, айтылды. Бирок биз дагы да чогуу кеткен жокпуз. Баланы алып алып биз кете бердик. Садыр эртесине разрешение бар, рухсат деген бар, ошону алып алып анан барды. Бирок Садыр байкени ушунча кайраттуу экенин ошондон көрдүк да. Кайратынан аргасы жок, айла жок, эмне кылат? Турганын көрдүк. Бирок удаа кырсык каптаптыр э? Садыр байке камалды, андан кийин Эми кайнатам менен кайненем бул Садырдын баланын күйүтү кыйын да, балага күйүп уш камалып калат деп карган кишилер. Кайнатам 84-тө болчу, кайненем да 79-78-ге чыгып каза болду. Күйүттөн кетишти да. Переживать этип, акыйкаттыкты жеткизе албай атып эле кетти да. Анан ошого буларда ата-эне дагы ошого күрөшүп, бирок эми кара адамдар болгондон кийин күрөшкө алы жетпей калды да бул. Акыйкатсыздык издеди да. Акыйкатсыздык менен күрөшүп отуруп ошого чындыкка жетпей кыйналышты. Азыр жолугуп келдиңиз го жаңы эле. Анан кандай жүрүптүр? Жолугуп келиш үчүн обязательно ковидке справка тапшырышыбыз керек. Справка алып алып барып келдик. Жакшы, Садыр духу күчтүү болгон үчүн биз биякта күчтүү болуп отурушубуз керек деп айтам да. Себеби биз барган сайын Садыр мөгдөрөп ошакта ыйлап чөгүлүп калса, биз биякта бизде абдан кыйын болмок да. Ошон үчүн Садыр бекем турган үчүн биз дагы бекем туруп атабыз. Барган сайын дух алабыз, сүйлөгөн сөздөрүн, айткан ишине абдан ишенебиз. Акыры бир күнү болбосо, бир күнү бул чындык чыгыш керек. Бирок мен ойлойм, азыр Садырдын эмгегин, кылган иштерин азыр эл баалап турат. Мына силер дагы ушул буюрса келип ушу издеп Садыр байкеден кабар алалы деп келгенде бул да жакшы да, жакшы нерсе. Садырдын эмгегин значит элдер баалап атат, билип атат. Бирдемкени жеп алып же катып алып эмгетсе биз деле деп уялып качып калмакпыз. Жок, бул наоборот, Садыр элге жеткизе, элдикин элге деп отуруп калды да. Бул Садырдын ошо армиядагы сүрөтү Новосибирскиде сезной эмеде полкта служить эткен экен. Ошо өзүнүн памятинин күчтүүлүгү менен азбука Морзе деп коет. Ошону 6 айдын ичинде баарын эметип, өндөштүрүп, баарынан анан отличник советской армии деген наам алган экен. Ошол эле жылы отпускага жиберет. Тыкан абдан, тың. Ошо Морзаны абдан бешке үйрөнгөн үчүн да. Ай, азамат. Сержант. Анан 6 айдын ичинде сержант деген наам алган. Азыр армияда жүргөндөр билет болуш керек. Аякта да тыңдыгын көрсөткөн турбайбы? Тыңдыгын анан. Өзүмчүл эмес, баягы кыргыз балдар, канча кыргыз балдар болсо, ошолордун баарын защитага алып, баарын тизип, ойгой баягы тургузуп ушундай да. Баарына эме көргөн. Мектепте кандай окуптур Садыр айке? Жакшы, жакшы окуучулардын арасында доска почёту да илинчү экен. Кийин кайсы окуу жайда окуду? Физкультурный институтка тапшырып, өтүп, коюп анан армияга кеткен да. Армияны бүтүп келип анан кайра уланткан. Анан 93-жылы мен менен таанышты. 92-жылы үйлөндүк, дастан төрөлдү. Ошонтип эле бала чакалуу болдук. Садырдын биринчи бизнеси бул буудай дан да, арпа буудай сеп. Ошонун акчасына анан бензин алып келип, анан бензовозубуз бар болчу, бензовоз алдык. Ошентип чоңоюп туран заправкага өттүк, андан кийин нефтебазага өттүк. Ошентип бир уктаса 4 саат эле уктачу. Ошо түнү келип жатып, кайра таң атпай туруп кетип, ошо бензовоз менен ташчы, Шымкенттен бери ташчы бензин анда. Кичинекей бензовоз, чоң келтеген эмес, кичинекей. Мен даста мен уктап жатып, ошо папабыздын келатканын билчүбүз да, ошо машинанын үнүнөн таанычыбыз.
Папабыз келип атты, анан тозуп алып, чайын ичирип, анан ушу 4 саат уктаса уктайт, дагы уктабаса, мен чыгып кетишим керек деп кайра чыгып кетчү. Ошентип тытынып, тиштенип жүрүп, бутуна туруп, эмнечен деген жана милициялар келет, бензинден куюп кой деп. Бирок ал Садыр мындай өктөм сүйлөп бензин куюп кой дегендерди чыдачу эмес, алар менен согуша кетчү. А байке берип коесузбу деп сурангандарга куюп берчү да. Мындай справедливость ошол кезде эле жакшы көрчү. Ушу кармашып, тырмышып, бирок согуша кетип, кайра ошо табышып эле ушинтип ошо күндөр көп болду эсимде да. Сиз окуган жоксузбу андан? Медучилищени бүтүрдүм, андан кийин бияктан Арабаеваны. Эки билимиңиз бар экен. Бирөө средний медобразование, экинчим педагогический высшее образование. А физкультурныйдан сырткары окуган жокпу Садыр байке? Окуду, славянскийдин юрист немесин алган. Юридика. Жакшы. Бул балдарыңар кичинекей кезиккен, Бул Рустам, Нурдөлөт жанайым. Бул Ринат биздин тиги кайным келинчеги менен каза болуп калган. Ушунун баласы бизде. Жеңе анан депутаттыкка кантип барып калды? Бизнес жаатын айтып береттиңиз эле азыр ушу бизнесте болуп өзү бутуна турду деп. Анан саясатка кантип аралашты? Анан бизде билесиңер го. Иштетпейт, беззаконие деген бизде ошол кезде эле өкүм сүрүп келген. 2005-жылы ошо бүт бизнесин баарын жыйыштырып туруп, бир туугандарына таштап өзү депутаттыкка аттанды. Аттаны ошо элдин колдоосу менен, себеп айтып атпаймынбы, Садырдын дагы кандидатурасын алып сашкан. Действующий акимдер бар болчу, ошо өтөмүнтүп чогуу кандидатка чыгып алгандарчы. Акаевдин балдызы бар болчу, алар өтүш керек болчу да, по идее. Анан эл бирок Садырды колдоп алгандыктан Садыр өтүп калды да. Кадимкидей ошолду посту жабып, машина өткөзбөй жаап алгандан анан акыры Токон Шайлиева деген Караколдун губернатору. Шайлиева. Ачы эметип, анан кайра кандидатурасын коюп, анан элдин колдоосу менен өтүп келген. Мен ошо 2005-жылы эле келгенде Садыр жапжаш депутат келип эле кумтөр маселесин көтөргөн ошол жылы. Көтөрүп, бирок ошо комиссиянын составына кирбей алганда, себеби ар бир областтан бирден эле кириш керек экен. Жанакы биздин көлдүн депутаты Исабеков кирген, член комиссияга кирип, ошо 5 жыл ошо Исабеков алып барган кумтөр боюнча. Бирок ошо кезде эле жапжаш кумтөр проблемасын көтөргөн. Анда элдин калыстыгы бар экен да? 2005-жылы. Ооба. Азыр эл өзгөрүлдү окшойт. Просто элдин үмүтү үзүлүп калды. Эки жолу революция болду. Баякы, анан кандай болсо деле баары деле чындык жок экен дегендей да. Ошол кездеги революцияга чыгып жүргөн адамдар менен, эжелер менен сүйлөшүп айтат, идеология үчүн чыкчыбыз дейт. Какой-то бир ушундай болот деген үчүн чыкчыбыз дейт. Азыр эми андай эмес, азыр чын деле сен айткандай, биринчи элдин ишеними жок. Экинчиден чыккыла десең эле канча берет экен дегени бар да. Бирок ошончо дагы Садырдын эмгегин азыр мекенчил партиялар деп атпайбызбы, мекенчил партиясы бар деп баалап келет да, эмгегин баалап, чогулуп, Садырдын ушу айланасына эмне үчүн чогулду деп ойлойм. Себеби ошо эмгегин билишет, чынчылдыгын билет. Бул Садыр кумтөр эле эмес, Мегакомду да көтөрүп чыккан. Ата журт партиясы менен 2010-жылы өтүп келгенде. Мегакомду өзүбүзгө алалы, алтын жумуртка тууп берип аткан Гилтеге бекемени эмне үчүн биз бирөөгө беришибиз керек деп айтып атат. Ошол эле кумтөрдү ийне жибине чейин териштирип көтөрүп чыкты. Дагы ошо менен эле катар сот системасын да оңдошубуз керек, сотторду независимый кылышыбыз керек деп чыккан. Анан биз системаны өзгөртүшүбүз керек деп көп айтып атат Садыр. Анан ошо менен эле катар 2013-жылы депутат болуп келгенде кайрылбан деген законду жазып чыккан Садырчы, мыйзамды жазып чыккан. Ал мыйзамда биздин сырттагы жарандар кирип, ошондо азыр если менин памятим не изменяет, 150 миң үй бүлө кирген ошо жарандык алган. Анан 150 миң үй бүлө болгондо 400 миң киши адам экен. Алы ошо Тажикстандагы, кыргыздар келип эле өткөзүп туруп эле сразу жарандыктарды албай эметип на жительство алып, ушундай облегчение кылып жакшы мыйзам жазылган. Азыр могу Памирдин келген кыргыздар да Садырдын мыйзамы менен келишти.
оңойдон тышып койгон да, аябай жакшы. Там илк кыргыздар да. Ушу келишинде кыргыздардын келип ушу Кыргызстанга жашап калганга көп немесин түзүп берген, жазылган. Азыр дагы мына буюрса 2020-жылы ушул жылы Мекенчил партиясы дагы аттанып атыптыр. Арасында Садыр мырзанын агасы жүрөт окшойт, Анан Садыр байке бул боюнча эмне деп атат? Бул партия 2010-жылы Мекенчил партия жаралган. Бул Камчек Ташиев менен Садыр экөө отуруп, Ата журт партиясы талашка түшүп деп айтсам туура болобу дейм. Партияны ачып келиш үчүн бир адамды жумшаса, ал лицензиясы менен печатёршик иште болуп калып, ал өзүнүн ар кандай сөздөрдү айтып ата журту бербейм аркы берки болгондо, анда кандай кылабыз? Анда Мекенчил партия менен кетели деп, ушуна Камчек Ташиев менен Садыр Жапаров экөө отуруп, ушу Мекенчилде менен кетели деп калышканда, бирок ошо киши кайра ойлонуп, анан болду мынакей Ата журт партиясы силерге бердим, ушу менен баргыла болуп, бирок Ата журт да Садырлардыкы болчу. Просто документациясы кандай бир эме менен тегишке тийип калган да. Ошону талашка түшүп баргандан ошондо Мекенчилди ойлоп чыгарып, бирок ошол кезде Мекенчил ошо ойдон калып калганда Ата журт менен чыгып кетишкен. Ата журт элге абдан сиңип калган, себеби ошо Ошто когалаң болду го. Ата журт партиясы биринчи барып элди ошо от күйүп аткан отко барып, Камчек Ташиев өзү Жалал Абадта, Сузакта элдерди сактап калган. Садыр биякта түштүк түндүк дебей барып балдары менен ошо Ош когалаңга чоң салымды кошкон да. Ошол менен Ата журт бул аты өтө катуу чыккан. Быйыл болсо Мекенчил партиясы менен кетип барышат. Мунун башында азыр Камчек Ташиев турду. Себеби Садыр камалгандан бери эле биз партиянын башына лидер таппай келгенбиз да. Буну деле айтсак макул болбойт, коркот да, себеби Садыр камакта жатат. Садырдын интересин лоббировать этиш керек да, түшүнбү? Бала быйыл ушул Камчек Ташиев туруп, азыр партия менен кетип барат. Анын арасында менин кайнагам Сабыр Жапаров бар. Буга чейин биз көп кыйынчылыктарды башыбыздан өткөздүк. Сотко бардык. Үйдүбүздө эч ким угуз алган жокпуз. Пикеттерге чыктык. Канчандеген миңдеген кишилер менен митингке да чыктык. Бирок биздин үнүбүз такыр жеткен жок. Эч ким укпады бизди. Ошо Садыр кандай камалган, ошо бойдон эле акыйкатсыз эле отуруп келди 3,5 жыл. Мына 3,5 жыл болду уже. Октябрдын 11-леринде, ошо мен точно азыр эсимде, 3,5 жыл мурда ошо сопровождать этип, Однёркага барып, Садырдан да жанагы автозек деп коет го. Ошону салып кетишкен, биз аркасынан семьясы ичип алып, ошо жака чейин барганбыз. Түрмөгө апарып таштап, анан ушундай жүрөгүбүз ооруп, сыртынан карап, себеби ал түрмө ушундай эски экен, 1928-жылы эле жаралган түрмө экен. Ошо бойдон бираз, неужели ушу адам ушул жака калабы деп анан үй бүлөсү апарып таштап, сопровождение менен барып ушу машинеге жакын жологон жокпуз, себеби өзүнүн правиласы бар экен, жакындаса алат ат экен да. Көп жакындабагыла деди, жакындаган жокпуз, бирок апарып таштап коюп анан 2 саат күттүк, жок, эмне болду деп коем, ар кайсысын ойлойт экенсиң ба, ичин кирип көрбөгөндө билбейсиң да. Прямо эле апарып өлтүрүп салгандай эле сезиле берди мага. Жаман переживать этип бердим. Анан бир 2 сааттан кийин жооп келди, 2 саат 3 уже караңгы кирип калды. Жооп келди, жакшы кете берсин. Көрсө, Садыр барганда ушунча көп адам тозуп алган экен да. Тозуп, наоборот, аны барктап, ой байке, биз сизди күтүп атканбыз, сиздин ишиңизди билебиз, актыңызды билебиз деп тосуп чыккан экен. Мен анын баарын көрбөйм да, биз сырттабыз да. Переживать этип отурабыз баягы. Үйдө таладагы деп айтып коет го, таладагы май жейт үйдөгү. Ушундай болуптур да. Анан ушу азыр эми биз жогорку эмеге, кеңешке аттанып атабыз. Ошо эң биринчи эле бизде мыйзамдуулук орнотсок, экинчи адилеттүүлүк, акыйкатсыздык болот да дайыма. Үчүнчү бизде турган системаны оңдоо. Биз бул партия менен общий кетип атканда, бул бирден бир ошо чогуу мындай общий жооп бергенде системаны өзгөрттү. Азыркы система бизге абдан жаккан жок. Мен баягы биринчи жолу уш политикага катышып аткан үчүн өтө эме болот экен да, баягы акча маселеси биринчиде туруп калат экен. Ошон үчүн бул системаны биз алмаштырышыбыз керек. Биздин талабыбыз ушу системаны өзгөртсөк деген ойдобуз да.
Берки тизмеде кандай адамдар келди? Ошолорду карадыңарбы? Мурункулардан барбы, жокпу? Эми биз баягы ишенип партияны полностью Камчыбек Ташиевке бергенден кийин, үстүнө койгондон кийин полностью тизмени Камчыбек Ташиев өзү түздү. Мен керекті адамдарды политикада, мурда кийин политикада жүрбөгөндөн кийин ал адамдарды тааныбайт экенмин. Бирок катарына сиз да кирдиңиз, Мен 24-местадамын. Кайнагыңыздын мүнөзү кандай ал? Өзүнүн атына жараша. Сабырдуу. Өзүнүн атына жараша өтө токтоо киши, садыр от болуп күйүп турса, теги киши ошо эмеси менен да, өзүнүн атына жараша бар нерсени эме кылып турат, регулировка кылып, баарын токтотуп. Садыр байке түрмөгө киргенден кийин 3,5 жылдан бери ошол жакта мындай мүнөзүндө өзгөрүү болдубу, көз карашында? Мен азыр айтсам, дагы деле Садыр күрөшүп келүүдө да, акыйкат үчүн. Ошол жактагы балдардын баары келип, Садыр байкеде эле мен барып калган кезде деле ошо мен ушинтип камалып калдым, мына тигинтип калдым. Ошол жакта миңдеген кыргыздын баласыдары жатат. Болбогон эле бир сникерспи, тоокпу, соокпу ошондойлор менен жаткан да. Ошол системаны өзгөртөбүз дегенибиз азыр штраф менен чыгарыш керек ошо балдарды. Ал түрмө эч качан оңдобойт адамды, тем более жаш түшкөндөрдүчү. Мен ошо жаш балдарды өзүм балам менен тең балдарды көрүп кадимкидей жаным кейип кетет да. Эми ошону түрмө оңдобойт. А Садыр уже зрелый мужчина, ол билет эмне кылыш керек, кандай кылыш керек, ал эч качан бузулбайт. Болду, уже бузулчу эместен өттү. Оңдобосо эле башка жанындагыларын эле оңдоп койбосо ал бузулбайт да. Футбол ойнойт. Садыр баргандан бери аякта футбольный команда пайда болду. Жерди каздырып, газонный траваны бүт септирип, ушундай. Өзүмө кандай газонный трава алсам, аякка да ошондой газонный трава алып барып септирди, түздөттү, оңдотту, бүт тырматты. Анан азыр эми приз коюп, эми приздери деле баягы жакшынакай эле приздер экен, мен көрүп кубанып койдум. Балдарга стимул да. Команда, бирок Садыр кайсы команда болсо, ошол команда жеңип алат. Потому что бул жанын койбойт да, тренировкага чыгарат. Баарын тизет, кайра баарына форма алып берет, ушундай да. Элдин арасында эле жүрөт Садыр. Анан бир эсептен абдан сүйүнүп коем да, балдарды, ошол жакта жүргөн балдарды оңого. Сиз бул мурда эле спортты жакшы көрчүбүз, кырктордук болгондон кийин. Мурда да айыл да ошо спорт деп келген да. Балдарды спортко тартчу, футболго тартчу. Азыр деле ошону ошол жакта улантып атат. Бул иштери менен адамың баары жактарда иштей берет экен. Ошо газонду кырктырат, кайра сугартырат. Газонун ары ошо сурап калабыз барганда. Газонун арганда болуп калды деп. Негизи ушу түрмө рухун, духун адамды катуу сындырып коет деп анын үстүнө тагдыры дагы ушундай ар кандай оор күндөрү болуп кетти, жакындарын жоготуу болду. Садыр байкенин ордунда башка бирөө болгондо чынында эле мокоп, майтарылып, башкача болуп калмак деп ойлойм. Көп эле чоңдорду көрүп жүрөбүз, эми алар ар кайсы ооруларды айтат экен. Больницага да жатып чыгат экен Садыр ошо. Даже ошондой кээде кыйналганда ошондой сурадык да. Пожалуйста, ооруп койчу деп. Бирдеме придумай, ооруп койчу, хотя бы больницага чыгарабы десек да болбойт. Кантип ооруйсуң депчи, кантип анча ооруш керек да деп. Мен азыр эми Садыр тиякта болгондуктан бир эле тилегим бар да, алтын башы аман болсун деп. Алтын башы аман болуп келсе, анан маңдайыңа жазганын, тагдырына жазганын көрөт адам. Кудайдын жазганы менен бир шаг артка же алдыга эч качан болбойт. Кудай эмне деп турса ошол болот. Анан ошо алтын башы эле аман келсе болду мага. Өткөндө кичине ошо мекечилердин арасында собрание болуп калды. Анан сиздин интервьюңуз бизге жаккан жок, сиз Садыр келсе менин маңдайымда эле турса деп айттыңыз деди да. Күлкүм келди депчи баягы. Кантип эле Садыр келсе эле менин маңдайыма эле туруп калсын. Күлүп койдум ошо. Иштеп турган киши. Чынчыл. Азыр адамдар уже баалап да билип да калды да. Казнократтар кандай экенин көрүнөт. Камчы дагы ошо бирден бир казнократтардын арасына кирбейт. Өтө жөнөкөй семья. Камчыда 11 бир тууган. Аларда ушундай 6 эркек 5 кыз ушундай да, Садыр экөө оштук. Анан 15 жылдан бери
экөө катуу дос, Кудайга кошкон достор да буларчы. Камчыбек экөөнүк Биз ошо Садыр камалганда 15 бала чогуу камалды. Ошондон бери эле Садыр кимдин камчынын колдоосу бар. Балдарга да тамак аш киргизип турду. 15 баштык базар менин жашоом, Дастан экөөбүздүн жашообуз ушундай болуп калган ошол жылы. СИЗО бирде жатчу. СИЗО, базар, үй. Баары эле ошо 10 элестеткиле, азыркы керки аялдарды карасам ошо бир баштык көтөрүп алып күйөөлөрүнө кирип кетет. Менде 15 баштык болчу. Бирок бул дагы мекенчилердин эмеси да, материально, морально дайыма колдоп турду. Россияда ынтымак. Бизде өтө күчтүү соттун аягынан, баштан аягына чейин жүргөн мекенчил эжелер бар. Садыр дегенде ак эткене так этет. Мынакей азыр дагы деле ошондой. Мен списокко кирдим, кирбедим деп да караган жок. Жакшынакай Садыр чыкса болду деп келатышат да. Себеби бизде кийинки күндөрдө списокко кирдим, кирбедим дегенде тааныштар болуп калат экен. Бул партиянын чыры бул ушул экен да. Деп ошо быйыл мен катышкан үчүн, быйыл мен ошону көргөн үчүн, ушундай узычу экен да деп калдым да. Ошолор акча топтоп берип, ошон жай сөзүм аягына жетпей калбадымбы? Бир жумада 2 жолу ошо 15 балага тамак киргизчүбүз. Ошон үчүн бул балдар абдан жакшы отурду, байка тамак эле да. Күлү күчтүү отурду деп коем да, ошо ар бирине бирдей. Мен балам да бар, Рустам арасында, Садыр да бар. Бирдей нан салабыз, бирдей сахар салабыз, бирдей килограмм баарына ошо киргизип турдук. 15 баштык кирип турду. Анан кийин четинен чыга баштады. Баары чыкты буюрса, эми Садыр калды да. Ар бир чыккан баласы чыккан сайын эми Садыр чыксын деп коебуз, ошентип эле келатабыз. Үмүт, илгери үмүт. Улуңуз камалып калганда сиз Атамбаевдин жубайына чейин бардыңыз, Жок, мен жубайына барган жокмун. Эми баягы сөз чындыгынан бузулбайт, бирок ортодо бир айым түштү эле да, ушу мен сүйлөшүп берейин деп. Бирок чын Раиса эжеге жеттиби, же жетпедиби мен аны айта албайм. Мурда кийинбиз жакын эмес болчубуз да Атамбаевдер мененчи. Садыр жумуш боюнча Атамбаев менен жакын болчу, бирок семейный жакын эмес болчубуз. Балким жетти, балким жетпеди. Анан прям Раисага барып бетине айтып, анан мынтип сүйлөшүптүк деп айта албайм да, айтпайм. Улуңуз үйлөнүптүр, Улуубуз үйлөндү. Дастан каза болгондо Садырды алып келишти да, алып келип анан ошондо Дастан, Рустам, Садыр атабыз Рустамга карап айтты, балам, үйлөн. Аслында Нурайка да ушу как раз Дастан каза болгондо барып калды. Мынакей Нурайка да бар экен. Экөөгөн отургузуп алып айтып үйлөнгүлө деди. Мынтип жүрө бербегиле. Дастан үйлөнөт эле, биз Дастан күтүп атканбыз, 3-октябрда үйлөнсө эле, анан Рустамды үйлөнтөлү деп атканбыз. Анан эми Дастан болду, кетти. Аркасынан жакшылык болсун. Үйлөндү дейт. Анан айылдагы кайным бияка алып келгилечи келинди деп калды, айылгачы. Келинди Дастандын 40 болду. Эми 40 деле өткөзгөн жокпуз, бир койсо Куран окуттук. Анан эле кечте келинди алып келишти бияктан. Алып келип жакшы, абдан тартиптүү, ата энесинин тарбиясын көргөн жакшы кыз экен, абдан. Качан жакында эле неберелүү болдук. Атын Сара койдук. Сара деген бул Садырдын аты экөө, мындай мааниси бир болду да. Сара бул үйдүн жакшысы, эң жакшысы деген мааниде берилет экен. Бул Манас эпосунда да бар экен, эмеде да бар экен да, мусулманчылыкта да, ушу Куранда, хадисте Сара деген ат бар экен. Ошо экөөнү каштырып, чогуу кылып, Садыр менен мааниси бир экен деп анан койдук. Кандай экен анан? Чоң эне болгон. Абдан жакшы. Канча чарчап атсаң дагы аласың. Бир жака кетип калсаң, мындай колуңда бир эме кетип калсаң, сагынып келер мен алам. Абдан сагынабыз. Канча айлык болду? Жаңы 40 күн болду. 40 күн болду. Жакшы. Садыр байке неберелүү болгонун укканда эмне деди? Күч кубат толдош керек болуш. Сүйүндү, албетте сүйүнөт да, чоң ата болуш. Чоң аталык статусуна жетишти. Абдан жакшы да бул. Кубандык, абдан сүйүндүк. Жолугушуп барганда сүрөттөрүн ала бардыңызбы? Сүрөттөрүн ала барам, баарын ала барып көрсөтүп, ошо үй бүлө жөнүндө көп сүйлөшөбүз. Позитив жөнүндө көп аракет кылабыз.
Негизи эле Садыр байке сизге кандай күйөө болду? Эң биринчиден эле мен Садырды кандай камкордукту мен азыр убакка чейин эми балдарыма катуу тийбесин, бирок Садырдан эле көрөм да камкордуктучу, өтө камкор, балдарга өтө баласак, кышта лыжа тептирчү эле, жайда ойнотчу эле, баскетбольну постоянно койдуруп коет, ойногула, секиргилешке чыккыла деп ушундай ата да. Мээрим төккөн өзү ушундай үй бүлөдөн чыккан да. Жакшы үй бүлөдөн чыккан киши эле жакшы болот. Кардуу болобу кээде мындай? Бирок өтө деле катуу деле урушпайт, бирок балдар өздөрү тартынып турат. Өздөрү эле тартынып сүрүнөт. Атанын сүрү бар деп коет го. Эми азыр интернет айдыңы укмуштуудай өнүгүп аткан учурда кээде интернет булактарынан болобу, гейстерден болобу, Садыр байке тууралуу туура эмес маалыматтар болот, жалаалар болот. Аны кандай кабылдайсыңар жана эмне дейт элеңер бул боюнча? Эми баягы айтканда мындай сөз бар да: прежде чем осуждать кого-либо, возьми его обувь и пройди по его стопам деген. Ошол айткандай Садырдын баскан жолун басышса, мамлекетке жасаган Садырдын ишин жасаса, анан сындаса болот да. Ана бул кара пиар деген дайыма болуп турчу нерсе экен. Кара пиарлап коет кээде таң калыштуу нерселер. Таң калып, неужели ушул кара пиарлап чыккан киши өзү мамлекет үчүн бир бак сайды бекен деп ойлоп кетем да. Бак отургуза алды бекен, бак өстүрдү бекен депчи. Садырдын эмгегин бирок көпчүлүк баалап келет, билип келет. Анан кээде акыйкатсыздык болуп калды, аркы берки деп айткандарга мен айтат элем да, ушу Садырдай кылып бир 3,5 жыл камап койсо, 3,5 жыл эмес, 3 ай эле камап койсо, акыйкатсыздын аасын таппай калат да ошолорчу, бирок ошо сын тагып келишет да. Садыр байке өзү ушинтип сүйлөп келет, кана ошол дегени да. Бирок ошону мен дагы да айтат элем да, Садырдын чокоюн кийип, Садыр баскан жолдору менен Садыр көргөн азаптарды көрүп көрсө, ошол сөздү ошол адамдар айта алат беле, же айтпайт беле деп аны ойлонушуп көрүш керек да. Күлүк атка сөзсүз түрдө ар кандай сөздөр. Бир эсептен ошол Назира болуш керек го деп ойлойм да, потому что ошол критика адамды эметип турган адам өстүрөт. Туура. Кечке эле мактай берсең, ал адам уже эмете албай калат да. Туура. Мен окумуш экенмин деп иштей албай, өсө албай да калат. Жанына ошон үчүн мыкты кишилер болуш керек, критика обязательно болуш керек жанында деп ойлоп коем. Адам ошондо дагы да өсүп, дагы хорошая поддержка керек. Айгүл айым, азыр сиз саясатка киришип атасыз да, Сабыр байке киришип атат, сиз Жапаровдордон. Анан Садыр мырза чыгып кала турган болсо түрмөдөн, кандай болот? Үй бүлөлүк саясий партиясы болобу? Туура суроо бул дагы. Биз Садыр негизи буга чейин дагы Садыр жалгыз бизде саясатта болчу. Бирөөбүз дагы Садырдын бир туугандары дагы мен тараптан дагы бирөөбүз дагы бир ушундай саясатта жок болчубуз да. Креслого да жабышып көргөн эмеспиз биз. Креслого да отурган эмеспиз. Не госчиновник, бир да жумуш мекеме мындай гос жумушта да иштеген эмеспиз да. Дагы деле буюрса Садыр чыгып калса, саясатта үй бүлөдө бир эле адам жүрүш керек, негизи бул туура нерсе. Биз ошол жакта тырбышып кармап, ошо кресло меники деп калбайбыз биз. Биз сразу ошол момент кетишибиз керек. Кетебиз. Буга биздин эркибиз жетет. Себеби биз дагы да айтып келем, кайталанып келем, буга чейин дагы креслолорго жабышып калган эмеспиз, саясатына жабышкан эмеспиз. Айла жоктугунан, Садыр камалып калганынан, үнүбүз эч кимге жетпегендигинен, мыйзамдуулук жок, акыйкатсыз жок, могу система эзип бүткөнүнөн биз баратабыз да. Ушу высокий трибунага барсак, Садыр жана Садырдын аркасынан мыйзамсыз камалгандарга айтып үнүбүз жетер бекен депчи. Сиз буга чейин азыр экран сыртында сөз болуп калды да, что баягы неме куугунтук болду, жана каралар ал тургай, алар дагы кийлигишти деген, тынчтыгыңарды бузду дегендей. Бул эми баягы Кумтөр проблемасын көтөргөндө Садырды соттоп чыгарды камчыны Талант Мамытов. Анан бирок бул өлкөдөн чыгып кеткиле деген
келип кадимки ошо бизде эми Кыргызстан кичинекей эле да. Ким черный, кто белый, кто красный дегенди баары эле билет. Ошо чөйрөнүн адамдары келип эле чыгып кетиңиз деди. Биз чыгып кеткенге аргасыз болдук, себеби Садырдын үй бүлөсү бар да, бала чакасы бар. Бизде беззаконие деп дагы айтып кетем. Кака чыктыңар? Биз Польшага чыгып кеттик. Канча болдуңар аякта? Польшада 1 жыл жашадык. Анан Силер үй бүлөңөр эле Садыр байке биякта калды дечи, чогуу? Жок, чогуу. Тескеринче Дастан балам биякта Славянскийде окучу да, Дастан калып калды. Туугандардыкына биз өзүбүз чыгып кеттик. Ал канчанчы жылдар эле? Бул 14-жыл. 2014. 2014 жыл. Польшада жашадыңар. Анан кайра кантип келдиңер? Анан Кипрда жашадык 1 жыл, анан Россияда жүрдү Садыр, анан биз кирдик, бала чаканы алып мен кирдим, андан кийин 17-жылы мартта Садыр кирди. Киргенден кийин анан үй бүлөсү менен, келиндер менен, бир туугандар менен патрата бүт баарын камады. Садырдын элестеткиле, эгерде Садыр обычно эми баягы мыйзам иштеген жерде, мен ушундай деп ойлойм да, бирдемкени жеп алып чыгып бараткан кишини кармайт да. Бизде Садыр ушу актыгын айтайын, жеткизейин, өзүнүн иштегенин, ишинин актыгын айтып жеткизейин, уголовный иш козголгон эмес Садырга. Бул чоң мыйзамды бузуу болду. Ошо кирип келатканда, Кордайда эмеден постко кирип келатканда, колуна повязканы берип туруп анан кармап кетишти. Уголовный токуп коюшту, уголовный ишти токуп коюшту булар. Бул бир адам, мен дагы да айтып кетем, бул бир адамдын өч алуусу. Ачык айтууга мүмкүн бул адам? Конечно, мына азыр эми Атамбаев эмне үчүн мага каршы чыктың? Биз Майкөл Сүткөл болуп эле дальше эле кете берип бейт белек дегенде, бул Атамбаев азыр билет болуш керек, азыр түшүндү болуш керек жаңылган. Өзү камалып, өзүнүн башынан ар нерсе өткөндөн кийин түшүндү болуш керек. Бул эч кимге бул секрет эмес. Кыргыз эли алакандай элбиз. Баары билип турат, көрүп турат. Азыр мурда мамлекеттин кара ящиги деп ошону эле аңдысак, азыр YouTube каналы бар, соцсеттер бар. Ким кандай билгиси келсе билип алат. Азыр маалымат кенен желип калды. Маалымат келең жетип калды, айылга чейин бар. Айылдагы адамдардын көзү ачылды. Бардыгы эметип калды, билип калды. Ошон үчүн мен дагы да айтып келем. Ошон үчүн Садыр өзү түрмөдө отурса дагы, баягы Мекенчил партиясы дагы да түптөлүп, бирден болуп шайлоого аттанып аткан. Бул дагы Садырдын баягы элдин колдоп берип аткандыгысы, элден айланса болот, эл колдоп турат. Элестеткиле жылына Садырдын алып чыгышы боюнча 40 тонна алтын чыгып кетет. Элестеткиле 40 тонна чыгарып аткан жерди элестете аласыздар. Ошону эле канча бир эсли акыйкаттык менен бардык эменин баарын келишим түзүлсө, биз кандай бай өлкө болот элек. Ушинтип мигрант болуп элдерибиз туалет жууп жүрөт беле сырттачы, ошолмай мени күйгүзөт да. Садыр ошону жеткизе албай атат. Эл ошону колдоп алыш керек болчу да. Ошону билиш керек болчу, ошого көз ачылыш керек болчу. Эң биринчи бирден азыр эми көлгө Кудайга шүгүр, көл ойгонуп калды. Өтө жаш балдар. Жаштарды эчтеке кыла албайсың. Жаштар албакы өзүнүн жаштыгы менен жеңет экен. Анча-мынча уже убакыт өтүп калганда, ой эмне кыласың, тынччылык кылсак болот эле дейт. Жок, биз андай кылбашыбыз керек. Биз тукумга, өзүбүздүн неберелерибизге, неберелерибиз төрөлдү. Ошолорду ойлошубуз керек го. Азыр биз мойнубузда толтура карыз, өзүң элестетип көрсөң, Майсира, ошо менен кетип баратабыз да. Биз Кыргызстанды сактап калышыбыз керек. Анан биз түндүк, түштүк деп эч качан бөлүшүнбөшүбүз керек. Бул кичинекей алакандай жер. Канат куш деп элестетсек болот. Түндүк бир канаты, түштүк бир канаты, куш уча албай калат. Ошон үчүн биз бирлешип Кыргызстанды сактап, Кыргызстан деп жашашыбыз керек. Садырдын дагы көп иши айтып келген сөзү, какшанып сүйлөп келгендин баарын биз Кыргызстан ар бирибиз ошону ойлоп чыгарып жеткиришибиз керек. Бул жакында буюрса шайлоо келатат. Азыр эле мыйзам бузуулар башталды, көчө кызычууну көрдүңүз өзүңүз эле. Анан мындай кайра эле ошол нерсе кайталанат окшойт деген бүдөмүк ой калган жокпу сизде? Кээде коркуп да кетем ошону ойлопчу. Коркуп да кетип атам. Бирок мен баягы өтө укмуш саясатчы болгондон кийин саясатка неме берип да эме кыла албайт экенмин, бирок оңолсок болмок. Оңолгонго убакыт келди бизге уже.
кайра эле кайтылып эле монтип эле каша болбой оң болуш керек болчу. Оң болушубуз керек. Жаштар болбой эле, билбейм, кантип айтарымды билбейм. Жаштар болбой эле алдыга сүрүлүп чыгып, баягы алар более окуп, дүйнөнү таанып, жакшы бизге караганда эметет болуш керек ошо. Жаштарга үмүт бар. Көп жакшы нерселерди көрөт болуп атат го, например, ошол эле мен эме кала албайм, бирок ошо Саакашвилинин киргизген блокчейн деген бар экен. Ушу жаштар көп айтып келип атат. Ошолорду элементарно бизге киргизсе жакшы болот. Могул шайлоо эмесин нарушение болуп атпайбы азыр? Ушу убакка чейин жанагы журналга жазып коюпту, ошолордун баарын цифризация небелерибиздин баары кайда калды билбейм. Киргизип атып элек го вроде. Жок, ошолор. Ошо бар азыр жаштар оңдоп, ошонун баарын түзөп кетиш керек да. Ошол дүйнөгө багыт алган, бет алган буюрса жаштарыбыз, мыкты жаштарыбыз келатат. Мен аябай ишенем. Келечегибиз болот го деген буюрса. Сенин балам келечеги, менин неберемдин келечеги, булар уже ушуларды ойлошубуз керек. Урматтуу телекөрүүчүлөр, бүгүн Садыр Жапаров мырзанын жубайы Айгүл Жапарова менен болгон маекти көрдүңүздөр. Жакшы пикирлериңиздерди сөзсүз түрдө комментарийде күтөбүз. Ал эми дагы кимди маекке чакыруумду кааласаңыздар, сөз жазып коюңуздар. Кайрадан көрүшкөнчө саламатта, аман туруңуздар.